Алганын өмүр баяны баскан жолу токтоло кетсем. Укуев Камчыбек 1959 жылы Үчкөл областынын Жетөгүз районунун Дархан айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Айылда мектепти 1977 жылы Жеңиш орта мектебин ийгиликтүү аяктап, 1977-79 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1979-81 жылдары Оргочор кой чарба тажрыйбасы станциясында чабандык кесипте эмгектенген. 1981-86 жылдары Актерек совхозунда комсомол комитетинин секретары. 1986-88 жылдары Жетөгүз райондук комсомол комитетинин экинчи секретары. 1988-90 жылдары Жетөгүз райондук партия комитетинин уюштуруу бөлүмүндө инструктор болуп эмгектенген. 1990-91 жылдары Москва шаарынын агроөнөр-жай комплекси, агроөнөр-жай өндүрүшүнүн башкаруунун бүткүл союздук жогорку мектебин аяктап, 1995 жылдары Жетөгүз районунда караштуу Актерек совхозунда директордун орун басары болуп иштеген. 1995-2000 жылдары Шербет бириккен ишканасында соода иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген. 2005 жылдары Жетөгүз районуна караштуу Жаргылчак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп эмгектенген. 2005-2012 жылдары Чынат жоопкерчилик чектелген ишканасында башкы директор болуп эмгектенген. 2012 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Дрезда жоопкерчилик чектелген коомдун башкы директору болуп эмгектенип келди. Ушул иштеген мезгилиндеги сыйланган сыйлыктары абдан көп. Алардын катарында Кыргызстан Лелиндик ВКСМ борбордук комитетинин ардак грамоталары, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана региондук өнүктүрүү министрлигинин ардак грамоталары жана жергиликтүү аткаруу уюмдарынын түрлүү сыйлыктарынын ээси болгон. Укуев Камчыбек Такырбашевич 2005 жылдан баштап тышкы жана ички инвесторлор, коомдук фонд жана уюмдар менен тыгыз байланышып, Жетөгүз жана Түп райондорунун кээ бир айылдарынын өнүгүшүнө бир катар салымдарды кошту. Өзү туулуп өскөн Жеңиш айылынын билим тармагына, калкты таза суу менен камсыз кылууда, эски мечиттердин ремонтуна, жаңы мечиттин курулушуна, пандемия учурунда дем алуу аппараттарын алууда, ФАПтын курулушуна жана башка көптөгөн жардам берип келди. Ошондой эле Жеңиш айылына бала бакча куруу планы болчу. Ар бир жыл сайын айылга кайрымдуулук иштерин уюштуруп, муктаж үй бүлөлөргө тиешелүү жардамдарды берип келди. Камчыбек агабыз кайсы кызматта иштебесин, өзүнүн ишине берилгендиги, тартыптуу тазалыгы, адептүүлүгү, тартиптүүлүгү, уюштуруучулугу менен айырмаланды. Анын жеке жүрүм туруму, жашоо тиричиликтеги образы өзгөчө эле. Табиятынын жөнөкөй, улуу кичүүгө бирдей мамиле кылган жакшы адам болчу. Ишенимдүү жолдош, күйүмдүү жар, жарокер камкор ата, боорукер бир тууган, калыс сөзүнөн тайбаган, кайратман өз ишинин чыныгы чебери эле. Аркасында үй бүлөсү 2 уулу 8 небереси калды. Элибиздин чыган уулдарынын бири Камчыбек агабыздын үй бүлөсүнө биз дагы Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, райондубуздун коомчулук атынан жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жана анын жаркын элеси дайыма элибиздин эсинде болот. Кийинки сөздү кыргыз өкүнүчтүүсү бүгүн ушундай күндө сиздер менен жолугуп отурабыз. Кыргызга төбөсү көрүнгөн көлүбүздүн тургуну абабыз Камчыбек абадан бүгүн айрылып отурабыз. Жогоруда айткандай, Камчыбек өзүнүн өмүрүн ушу элим деп, жерим деп көп жумуш жасады. Комсомолдо иштеди. Андан кийин айыл өкмөттөр уюшулуп Советтер Союзу тарагандан кийин ушул мезгилде чоң иштешип калдык. Ушул айыл өкмөтүн бутуна тургузууда жаңы уюшулуп аткан өкмөттөргө өзүнүн бир жакшы самалыктар менен, жакшы ойлор менен көп иштерди кылды. Андан кийин бизнесте жүрүп, өзүнө жеке карабастан меценаттык кылды. Айылдарга жардам берүүнү чечти. Өзү табиятынан
элге бай жылдыздуу кайрымдуулук иш кылайын, бир жакшылык кылайын деген бир жүрөгү таза адам эле. Айла жок экен бул жаратылыштын закон ченемдүүлүгү экен. Алла Таала берет экен, кайра алат экен. Абабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Камчы бабамдын жакындарына, үй бүлөсүнө, балдарына терең кайгыруу менен ушу Скөл элинин атынан көңүл айтабыз. Кош болуңуз Камчы баба. Артыңыз кайрылуу болсун, жаткан жериңиз жайлуу болсун, акыреттен иман берсин. Кош болуңуз. Ассаламу алейкум, агайын тугандар, эл журт. Ойго келбеген иш болуп кетти. Ажал улуг экен. Ажалга баарыбыз тең моюнсунат экенбиз. Эч качан ойлогон жок элем Камчыкеңди өткөн чак менен сүйлөйбүз деп. Кош деп, коштошуу сөзүн айтам деп ойлогон жок элем. Бирок дагы бир жолу Алла Тааламдын жазмышына баш ийет экенбиз. Алла Таалам өзү билет экен. Кудай өзү сүйгөн пенделерин алат деп айтат экен. Эртеби кечпи ошол эгерде Кудай Таалама жаккан пенде болсо, бул Камчыкең болчу. Жүргөн турганы, басканы, сүйлөгөнү, элге кылган мамилеси менен элдин баарына үлгү болот эле. Мен айталам, чыңгыз, адилет. Башыңарды бийик көтөрүп, элге тике карап жүргөнгө укугуңар бар, акыңар бар. Анткени Камчыкең сиздер үчүн, силер үчүн, баарыңыздар үчүн жүргөн турганы менен, мамилеси менен, жасаган иштери менен элдин оозунда айтылып, мына бүгүн баарыбыз аза күтүп турабыз. Айла жок, жер катуу, айла жок, артынан кете албайт экенсиң. Бирок иштен кан өтүп турат. Жаткан жериң жайлуу болсун Камчыке. Топурагың торко болсун. Шумажал арабыздан көлүбүздүн чыган уулу Камчыбекти алып отурат. Камчыкем кандай адам эле? Жүргөн турганы, мамилеси, жөнөкөйлүгү, билимдүүлүгү, илимдүүлүгү, сүйлөшсөң ушундай өзүнө жан адамды тартып турар эле. Шумажал алып кетти. Мен Жети Өз районунун ардегерлеринин атынан, ардегерлер кеңешинин президиумунун атынан Камчыбектин бир туугандарына, агайынелерине, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Кош бол Камчыке, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Keyingi söz Rayondagi ardagirler kengeshinin mütçesi Жеңиш айылынын тургуну Ишебаев Турдубек Ишебаевичке берилет. Кадырман агайын тугандар, алыстан жакындан келген бир тугандар, жышкандык бир боорлорум, жердештерим, инилерим, агаларым, карындаштарым, келиндерим. Биз айылдаштар олду толду чоң жоготууга учурадык. Биздин арабыздан сиздер жакшы билген, биз жакшы билген, баарыбыз кадырлап, урматтап сыйлаган, жан дүйнөбүздө урмат кылган, жакшы көргөн инибиз Камчыкебиз акка моюнсунуп отурат. Бүгүн айылыбыздагы арыктагы суу соолуп отурат, бир туугандарым. Ар бирибиздин үйүбүздөгү очогубуздун оту өчүп отурат. Жан дүйнөбүз кейип, жүрөгүбүз тилинип, жүрүнүбүз тилинип атат. Ушундай сөздөрдү айтууга, коштошуп атканда, жалп элге бир-эки ооз сөз билдирүүгө ушул Камчыкем өтө татыктуу эле. Камчыны жараткан өзү жакшынакай колдоосун, жакшынакай сөзүн, жакшынакай пикирин берген. Камчыкебиз Кудай деп жашап келди. Кудайга жакшынакай кызмат кылды. Кудайдан көп нерсени тилек кылып келген. Ошол тилегин Кудай да орундатты окшойт. Бирок арабыздан эрте кетип аткандыгы ар кимибиздин жаныбызды кейитет, көзүбүзгө жаш толтурат. Жаш толтурат. Эң сонун адам, эң сонун жаракөр жар, эң сонун камкор ата, айылдагы бир туугандарга, айылдаштарына кайрымдуу, өтө маданияттуу, ийкемдүү,
жүрөгүнүн, жан дүйнөсүнүн, дилинин, тилинин тазалыгы. Мына ушул өңдү адамгерчилик улуу сапаттары. Өзгөчө Камчыкемдин улууга урматы, кичиге сыйуу. Оозундан нарк насилдүү сөзү. Бейшекем өтүп кетсе дагы, дүйшекем өтүп кетсе дагы, алардын жолун улантып, маған көп айтар эле абыке. Кейбейинчи, ыйлабайынчы. Дайыма жүрөгүмдө болсунчу ошол бир туугандарым. Элим эсен болсунчу, журтум эсен болчу деп айтар эле. Айрыкча айыл өкмөтүнө сунуш кылынып атканда, ушундай кызматка жоопкерчиликтүү болуп атканда, кабинети мечен келип, анда мен облуста жетекчи кызматта. Кандай болот абыке? Колуман келе ушул. Эл кандай баа берет? Мына ушундай сөздөр менен. Камчыке, элдин ишеними бар, бийликтин ишеними бар. Бул кызматта колуңан келет деп көп айтар элем. Кээде кеңеш сурап, кээде акыл сурар эле. Абыке кандай тигиндей мындай, жана башка. Айылдын маданияты үчүн, элибиздин ынтымак-достук үчүн Камчыкемди эмгек ополтобой. Айтып калды. Бейшекем өтүп кетти, абакем өтүп кетти. Бирок мектеп дагы эле көзүмдүн карайгындай болот. Дагы эле кайрымдуулуктар жасала берет. Окуучуларыма, мектебиме, ага-эжелерге мына баарын жасап уюштуруп келди. Айылдын маданиятын көтөрүлүшүнө. Мына мечиттер, жолдун боюндагы алгачкы мечитти түптөөгө эмгек аябай зор. Кийинкисин айтпай эле коелу. Мына ушундай жакшылыкай сапаттары, табиятынан жөнөкөйлүгү, айкөлдүгү, берешендиги, айрыкча бир туугандарым, агайын туугандар, пандемиянын убагында элибизге, журтубузга жасаган эмгеги. Ал ар ким эле адамдын колунан келе бербейт мындай нерселер. Мына ушул жагынан барлыгынан төп келишкен жакшынакай инибиз эле. Өтө өкүнүчтүү, өтө кайгылуу болуп атат. Андыктан жалпы айылдаштардын атынан, бир туугандардын атынан, алыстан келген агайын туугандардын атынан үй бүлөсүнө, келин балама, балдарына, неберелериме терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Өзгөчө биздин оор жоготубузду, аза кайгыбызды тең бөлүшүп, көңүл айтууга келишкен Улан Эшеновичке, Медет Омошевичке, Эрмек Ибраимовичке районубуздун баш жетекчиси, элибиздин атынан, журтубуздан терең ыраазычылык билдиремин. Инибиздин жаткан жери жайлуу болсун деп тилек кылабыз жараткандан. Бейиштин төрүнөн орун берсин деп тилек кылабыз. Кудай үчүн жакшы кызмат кылды. Кудай сүйгөнүн эрите алат экен. Мына ошондойлордун катарына кошулду. Кудай буйруса жакшылыгы болот деп жар жактан тилек кылышыбыз керек. Дайыма жаркын мүнөзү, жаркын элеси, сүйкүмдүү сөзү, колунан комузу түшкөн жок, дүшөкөмдү улантып, оозунан ыры түшкөн жок. Шайырлыгы, жөнөкөйлүгү, маданияттуулугу ар кимибиздин жүрөгүбүздө. Инибиздин жаркын элеси, анын баскан турган изи мына бүгүнкү айылдагы өсүп келаткан балдарыбызга өрнөк жана сабак. Ушунусу менен бизге сүйкүмдүү, ушунусу менен бизге барктуу. Кош иним, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Сенин жаркын элесиң, сенин жаркын мүнөзүң дайыма жүрөгүбүздө болот. Кош бир боорум, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar. Jaratkan Allah'ın taqdiri. Bu dünya menen paygambarlar koş aytışkan. Matan nas hatta l'anbiya. Paygambarlardan paygambari bul alamdın rayımı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam koş aytkan. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Biz ne deyiz? Jaratkan Allah özü berdi, özü aldı deyiz. Lillahi ma a'ta ve lillahi ma akhad ve kullu şeyin indahu bi ecelin musamma. Allah berdi. Kanca ağızda mınaki Allah özü jarattı. Uşunça akıldı özü berdi. Uşunça bilindi özü berdi. Uşunça ömürdü. Uşunça ferzet. Uşunça rızkını Allah özü berdi. Uçuru geldi, özü alıp gitti. Kullu nefsin daikatil maut ve innema tuvaffavna ucurakum yevmen kıyama faman zuhziha anin nar ve udkhilal cenne fekad faz ve mal hayatud dunya illa mata'al gurur. Her bir nesi Allah'ın aldığında çektirilgen. Bizim her bir demimiz, yüreğimizin her bir sokkonu, her bir suğumuz Allah'ın aldığında çektirilgen. Aşıkça bir dem alvaysın. Aşıkça yürek bir sok alvay. Bardık Allah subhanahu wa ta'nın altında çektirilgen. Her bir can ölümdün damın tatat. Ölümdün damın tatat. Her bir can. Elbette kıyamet günü toluğu menen akısı verilir. Jakşılıktın dağı, jamanlıktın dağı akısı verilir.
Kim dozoktun otundan kutkarılıp beyişke girgizilse mına oşal adam baktıluu dep Kur'anda Allah subhanahu wa ta'ala aytıp koygan turganda. Ölüm hakikat. Ölüm hakikat. Ölümde esti ibadat. Can Allah'ın amanatı. Ошондуктан бизге баарыбызга сабак. Абу Дарда разыяллаху анху айткан экен, ушу өлүктү көтөрүп баратканда кимдин өлүгү десе, сеники деп коюптур. Ага жакпагандай, кандай? Эга сага жакпаса анда меники дептир. Бу кимдин өлүгү деп сурай турган учур эмес. Бул үч нерсени көрдү. Жан алгыч бериштени көрдү. Өлүмдүн катуулугун көрдү. Өлүмдүн дамын татты. Бирок биз көрө элекпиз. Ага караганда өзүбүзгө ырайым кылайлы азыр, ey туугандар. Камчабабыз жооп дүйнөсүнөн сурак дүйнөсүнө кетти. Бул жооп дүйнөсү эле, сурак дүйнөсүнө тартылды. Ошо албетте сөздөрдү мен көп узартпайын. Мынакей Камчабек агабыз менен бир топ где-то 15 жылдан бери тааныш элек. Алхамдулилlah тилинде калимасы бар эле, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Биз көөлүк беребиз, тилинде калимасы бар эле. Намазы бар эле. Орозасы бар эле. Былтыр Рамазанда чогуу оз ачтык эле. Ким ойлоду мына Рамазанга жетпей калат деп? Кийинки Рамазанга ким жетпей калат, кимдин кезеги келет Кудай билет. Зекети бар эле, кайрымдуулугу бар эле, ажы умрасы бар эле, илимди да бар эле. Илимге дайыма катышчу. Амалга бекем эле, ибадатка бекем эле, даватка бекем эле. Жакында эле чогуу эле болгон элек даватта да. Туугандар, Алла субханаху ва таала жакшы жашоо берди. Жараткан Алла таалам таза жашоо берди. Абирди жакшылыктардын эшиктерин ачты. Кулк мүнөсүн сиздер баарыңыздар айтып кеттиңиздер. Айлар өзүмө дагы, сиздерге дагы өзгөчө балдарына. Чыңыза дилет, сиздер гайраттуу болуңуздар. Ушуну ар бирибиз кетебиз. Эч ким калбайт бул дүйнөдө. Баарыбыз кетебиз. Арты кайрылуу болсун. Мусулман адамдар баары бейиште жолугат. Баары жолугат. Бири эртерээк барат, бири кечирээк барат, бирок баары жолугат. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Баарыбыз иншалла ишенимибизди оңдойлу. Мусулман адам ким? Өлгөндөн кийин тирилет. Өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Ошого биз даярданып жашайлы. Мына мусулман адам Алланын тагдырына сабыр кылат. Алла Тааланын чечкенине сабыр кылат. Жараткан Алла Тааланын буйругуна баш ийип жашайлы. Ынтымакта болойлу. Бирибизди кек сактабайлы. Душмандашпай, достошуп, бирибизге ырайымдуу болуп, бирибизге пайдалуу болуп, Алла Тааланын акысын берейли. Намазды таштабайлы, орозону таштабайлы, зекетти таштабайлы. Колубуздан келип турсаңыз ажылык таштабайлы. Мүнөзүбүздү оңдойлу, Алланы таанып, Алланын арам чегинен өтүп кетпейли. Туугандар, Алла субханаху ва таала баарыбызга гайраттуулук берсин. Камчабабыздын ахиретин кайрылуу кылсын. Сурагын, кабырдагы сурагын жеңил кылсын. Роббум Алла, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам деп жооп бере алганга Алла Таала күч кубат берсин. Агабыздын күнөөсүн кечирип, даражасын бийик кылып, ахиретин кайрылуу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أعزي أهل الفقيد أخي جنجيز وأديليد وأمهم وكل عائلته، فأقول عظم الله أجركم وغفر الله لميتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En birinciden uşul üyesine, Çıngiz Adilet, bala çakasına, enebizge, barına birinci men taziya, aza kötü, da çıtkanda uşul kaygınızlardı bölüşüp, Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala ulu sizlerge soğup versin. Allah subhanahu wa ta'ala günahlarınızı keçirsin. Allah subhanahu wa ta'ala ağamızın daracasını büyük kılıp özü Allah subhanahu wa ta'ala günahlarını geçireceğim olsun. ثلاث وقفات أقفها في هذا الموقف معكم. الموقف الأول: لا بد أن نأخذ العبرة من موت أخينا قمشبك. لقد كان في هذا المكان يأمر وينهى، وكان صاحب أملاك، لكنه لم يأخذ معه شيء إلا عمله الصالح. Birinciden biraz toktap kete turgan meseleler var. Biz muşu Kamçıbek ağabızın ölümünün nasihat alaylı, ülgü alaylı. Kamçıbek ağabız kança mülkке eyle. Birok bir da mülktü alıp ketotkan jeri jok. Uşudan biz nasihat alaylı, kança nerse boyum, mal mülkü var ile bardığını taştap ketotar. الوقفة الثانية: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وولد صالح يدعو له،
وعمل صالح صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Экинчи айтып кете турган нерсебиз туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, качан адам баласы бу дүйнө менен коштошкондо, өлгөндө бардык амалы токтойт деген. 3 амалдан башка. Үчөөнүн бирөөсү садакайы жария кылган бу дүйнөдөгү кайрымдуулук жакшы иштердин сооптору аркасынан жетип келе берет. Экинчиси таркатыла турган, пайда бериле турган илим таштап кеткен болсо, үчүнчүсү имандуу перзент таштап кеткен болсо, ал ошо ата энесине дуа кылып турган, ушуну соопторган аркасынан барып турат. والحمد لله لقد ترك قمشي بيك أولادا صالحين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وترك أعمالا صالحة ساهم فيها لهذه القرية، فقد كان سببا في إنشاء المسجد الذي في هذه القرية، وكان سببا في إنشاء المستوصف الطبي أو العيادة الطبية لأهل هذه القرية، وكان سببا في فعل الخير لكثير من الأسر الذي تعيش في هذه القرية، فهو فتح طريق الخير لأهل هذه القرية، والدور عليكم يا أهل هذه القرية لتكملوا المسيرة من بعده في عمل الخير ليكون لكم ذخرا يوم القيامة إن شاء الله. Üçüncüden aytып турган нерсебиз, мына ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисине таянып, камчыбек абабыздын аркасынан сооптор барып турат деген үмүттөбүз. Жараткан Алла субханаху ва таала жеткирген болсун. Биринчиден мынакей имандуу перзенттерди, имандуу үй бүлөнү таштап кетти. Экинчиден канча ушул айылга өзгөчө кайрымдуулукта мына мечит турат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Фапыңыздар турат. Bundan başka da көптөгөн кайрымдуулуктун эшиктерине ачылышына Камчыбек абабыз себеп болуп кеткен. Урматтуу эл журт, сиздер дагы Камчыбек абабыздын изинен, артынан ушу жакшы иштерди дагы улантканга аракет кылыңыздар. Кыямат күнү сиздерге дагы жараткан Алла субханаху ва таала захира савапторун насип кылган болсун. ختاما أيها الأحبة، يحشر المرء على ما مات عليه. كيف يموت الإنسان في هذه الدنيا؟ يحشر يوم القيامة، وبفضل الله تبارك وتعالى لقد ختم لأخينا قمشي بيك بخير إن شاء الله، فكان آخر عهده في هذه الدنيا في صلاة في مسجد في بيت من بيوت الله كان يؤدي طاعة لله. فاحرصوا على أن تكون نهايتكم خيرا، وأن تكونوا دائما كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرصوا على أن تكون نهايتكم نهاية تسعدوا فيها يوم القيامة، تسعدوا فيها يوم تلقون الله ربكم كرماء مطمئنين آمنين في جنات الخلد. وجزاكم الله خيرا وعظم الله أجركم جميعا. Акыркы сөзүм туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адам кандай өлсө, ошондой тирилет. Башка хадисинде келет: кандай жашасаңыз ошондой өлөсүз, кандай өлсөңүз кыямат күнү ошондой тирилесиз. Мынаке кандай тирилет эле, кандай өлгөн болсо ошондой тирилет. Мына Камчыбек абабыз мечитте, дааратта, жума күнү Аллага баш ийгенде, Аллага моюн сунуп атып, дүнүйө менен коштошуп атгандар. Bundan биз сабак алайлы. Biz de buga hareket kılaylı. Жараткан Allah subhanahu wa ta'alaga baş yiyip yaşaylı. Kur'an'da Allah Teala aytat: sizlerge ölüm gelmesin. Ölüm gele turgan bolsa, Жараткан Allah'a baş yiyip, moyun sunup, ibadet kılgan uçurlar da gelsin deyip. Buna uçundan biz barımız ülüş alaylı. Barımız hareket kılaylı. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala barınızların gününüzü geçirsin. Жараткан Allah Teala ulu soğuk versin şu taziyada. Akırkı sözüm şu. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Сыйлагамын, сыйлап өтөм. Мына камчыны акыркы сапарга узатып атабыз. Алтындай адам эле. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Биякта Чыңгыз, Адилет, кудаларга, баарыңарга көңүл айтам. Арты кайрылуу болсун, арты кайрылуу болсун. Жаткан жериң жайлуу, айланайын Кудам жайлуу болсун жаткан жериң. Keyingi söz Kamçıgan dostların atından Hasan Aliyev Almazov'a verildi. Assalamu alaikum, hurmatlı bir tuğandar, odan söğük. Мындай болуп деп ойлогон эмеспиз. Көп жашайбыз, жакшы иштерди кылабыз деп жүргөнбүз. Бирок ушуңузга арабыздан бир тууганыбызды, досубузду алып кетип атат. Эмне дейбиз эми?
бир гана айтабыз, ушул Камчыбек досубуздун, бир тууганыбыздын жаркын элеси эч качан өчпөйт, жаныбызда болот, биз менен болот. Адилет, Чыңгыз, Али, силерге, агайын тууган Кудасбек баарыңыздарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Досубуз жаткан жер жайлуу, иман саламат болсун. Эми Курандан башка эчтеке жок. Урматтуу агайын туугандар, рахмат силерге. Келип ушул аза күтүп келгениңиздерге. Эртең бери айтылган жакшылык сөздөрдүн баары кабыл болсун. Кош Камчыке, досум кош. Бүгүн бизде ушундай чоң жоготуу болуп турат. Кабыргабызга ачып турат. Агабыздын билим берүү тармагына кошуп кеткен салымын айтпай кетсек болбойт. Бейшенбек агайыбыз болуп бирге ушул Жеңиш айылындагы мектептин материалдык техникалык базасын чыңдалышына өзүнүн зор салымдарын кошуп кетти. Агай ар бир ушул учурда эчтип келген демөөрчүлөрдү, коноктордун баардыгын ушул үйдө сыйлап агайыбызга кол бутуна бут болуп жүргөн. Камчага абабыз бир жакшылык жасайын дегенде ичкен ашын жерге коюп бирөөнүн бир ишин бүтүргөнгө дайыма бир ашыкчы эле. Агабыз асыл адам эле. Эмне кылабыз эми? Шумажал агабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кайрат кылыңыздар. Жазуу буйрук келгендерге ыраазычылык билдиребиз. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من
السماء أن Rahim. O jaratkan Allah oşo okulgan tilavatlı Kur'an'ın soğuptorun, aytılgan jakşı sözlerden hasıl olgan soğuptorun bütkül dünyada ötüp etken жалпы момун musulmandардын катарында камчыбек абабыздын арбагына багыштадык. Жараткан Алла жаткан жерин жайлуу кылгын, топурагын торко, кабырын нурлуу кылгын, иманын саламатта кылгын, Аллахым кылган жакшы иштерин, ибадаттарын, кайрымдуулуктарын бардыгын жолдош кылгын. Жараткан Алла, Роббум Алла, диним İslam, Пайгамбарым Мухаммад деп жооп бергенге жардам бергин. Ya Allah, özün bekem kılgın, sözün bekem kılgın. Jaratkan Allah kabırın nurla beyiştin bakçası kılgın. Allah'ın sorağın cengil kılgın. Afiyet, mağfiret bergin. Jaratkan Allah daracasın büyük kılgın. Jaratkan Allah daracasın büyük kılgın. Öz rayımına bölögün, meyrimine bölögün Jaratkan Allah. Ahiretin kayrılığı kılgın. Tübölüktü bara turgan jayın ya Allah. Firdavs beyişinden özün nasip kılgın. Firdavs beyişinden özün orun nasip kılgın. Barımızın günlerimizi Allah'ım özün keçirgin. Dünya ahiretimizde abad kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika ya erhamer rahimin.